Берүүбүздү улантабыз, кадырман телекөрүүчүлөр. Таң маанай берүүсү түз эфирдебиз жана сонун пайдалуу кеңештерди сиздерге бергенге аракет кылып, жакшы теманын алкагында маек куруп атабыз. Ооба, темабызды бир аз музыкага байланыштырат окшойбуз. Ооба, студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтсөк, эже сиңдилер Бурул жана Гүлнара Райымалиева бизде конокто. Саламатсыздарбы? Гүлнара эже, Бурул эже, кош келиңиздер. Маанайыңыздар жакшы. Эң сонун кош келиптирсиздер. Супсулуу болуп, студиябызды көрккө бөлөп көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз сиздерди. Башында бир аз тема тууралуу эжелерге айтып өтөт окшойбуз, барбы? Ойлон, ойгон деп жалпы көрүүчүлөрдү ойлонууга, анан ойгонууга чакырып атабыз да. Сиздерди ушундай бир жан дүйнөнү ойготууга чакырган, же ойлонууга чакырган эмнелер болушу мүмкүн, Гүлнара эже? Жан дүйнөнү ойготууга деген бул мисалы үчүн биз чыгармачылык эмеде жүргөндө жаңы ырларды алып чыкканга, жаңы ырдын сөзүн карайсың, оонун карайсың, ошого ойготууга болот го деп ойлойм да. Баракелде. Чыгармачылык багытта ойгото турчу ырларды тандаганга аракет кыласыз. Жан дүйнөдөн орун алчу, жүрөктүн түпкүрүнө жетчү чыгармаларды. Жеткире турган ырлардан, Бир ырды алып калып, сөздөрү күчтүү, калып кетпеген, эл ичинде жашай турган чыгармалар, эң сонундай эле. Телекөрүүчүлөрүбүздүн эсине салып өтөлү, кадырман телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Конокторубуз болсо, суроолоруңуздар болсо 56-56-72 сандарына байланышка чыгыңыздар, же WhatsApp аркылуу билдирүү узатсаңыздар болот. 772-98-70-07 сандарынан билдирүүлөрдү күтүп калабыз дейди. Анда келиңиздер, маегибизди бир шаңдуу музыка менен баштап туруп, анан кийин ошол музыканын ыргагында сонун кылып маек сахана дейсиздер. келиңиздер, анда эмесе баарыбыз ойгон десе ойлоно албай же ойгоно албай отурбай. Шаңдуу Гүлнара эжемдин оонуна таандык ыр майрам деген бир ыр менен. Ар бир күнүбүз майрам менен өтсүн дейле. Айтканыңыз келсин. Келатат жакында мынакей 23 февраль мекенди коргоо күнүнө карата. Андан кийин марттын майрамдары келатат ушу баарыңыздарга. Майрамдарды Көңүл кушум ачылып, көдөн ырым чачылып, көмөкөйдөн ырым сунам көр арманым баш ийип, кубаңгыла кол уруп, ырдагыла чогулуп, кантин менен ушундайда көңүл ачкан тоюлуп, бүгүн майрам ыр майрам, бул жерге биз ыр майдан, көңүл ачып кайткыла көбөр угуп бул жайдан. Ырга толуп жан дүйнөм, ырыс бакыт бар дүйнөм, ырым менен коболжуп, ырга толсун шаң дүйнөм. Бүгүн майрам ыр майрам, бул жерге биз ыр майдан, көңүл ачып кайткыла көбөр угуп бул жайдан. Ырга толуп жан дүйнөм, ырыс бакыт бар дүйнөм, ырым менен коболжуп, ырга толсун шаң дүйнөм. Дайым болуп робон, талант чыкса сынодон, татына ырдайлы биз тасын чыгып чинобон. Сөзгө обон төп келсин, ырга ыр чийип келсин, ыр майрамды белгилеп биз ыр сүйгөндөр көп келсин. Бүгүн майрам ыр майрам, бул жерге биз ыр майдан, көңүл ачып кайткыла көбөр угуп бул жайдан. Ырга толуп жан дүйнөм, ырыс бакыт бар дүйнөм, ырым менен коболжуп, ырга толсун шаң дүйнөм. Бүгүн майрам ыр майрам, бул жерге биз ыр майдан, көңүл ачып кайткыла көбөр угуп бул жайдан. Ырга толуп жан дүйнөм, ырыс бакыт бар дүйнөм, ырым менен коболжуп, ырга толсун шаң дүйнөм.
Баракелде. Баракелде. Сонун Ооба, барабаңыздар. ырчыга ыр топ келип, оңго саптар топ келип, эң сонун чыгарма ыраазычылык билдиребиз. Эй Бали деген СМС билдирүүлөр келип жатты бизге да, каныкей эжем эмнеге келбеди деп алгач эле көрүшүбүз ушул суроону узаткан экен. Үчөөңүздөрдү ооба ар дайым бирге көргөн көрүүчүлөрүбүз дагы бар да. Салам эжекелер, ишиңиздерге ийгилик, эфир сонун болуп жатат деген көрүүчүбүздүн суроосу. Ооба, түз эфирге байланышка келсеңиздер дагы болот. Эгерде сурооңуздар болсо 56-56-72 сандарын теребиз. Ооба. Мынакей жогоруда кадр артына кеп кылбадыкпы, 7 тууганбыз, 5 кызбыз депчи. 5 кыздын баары тең ырда айткенсиздер. Мынакей бирөөбүз улуубуз, таласта болуп, ал жакта деле ырдап атат деп атасыздар да. Анан ушул чыгармачылык дүйнөдө болуп калганыңыздарга эмне себеп болушу мүмкүн? Жана бул баягы кандан бери өткөн аталарыбыздагы, апаларыбыздагы чогуу ырдайбы, үй бүлөбүздө чыгармачылык инсандар барбы? Ушул жөнүндө айтып өтсөңүздөр. Албетте, эми баягы аккан арыктан суу агат демекчи, биздин фамилиябыз айтылып тургандай эле Айтылуу Раймалы чоң атабыздын небереси болобуз. Бул атабыз өзү комузда кол ойнотуп, бир эле комузда эмес, баягы орустун балалайка, мандолин деген баягы инструменттеринде ойногон, манасты күркүрөтүп, манасты айтып, манасты бир эле кыргыз тилинде эмес, орус тилине которуп айтып, орус тилинде Катюшаны кыргызчага которуп ырдаган биздин чоң атабыз. Көп кырдуу, таланттуу атабыз мына көз өтүп кетсе дагы, анын артында биз кыздары, неберелери жолун жолдоп, Кудай буйруса, болгон талантын эл астына тартуулап келгенге аракет кылып келатабыз. Элдин алдына Кудайдын кулагы сүйүнсүн, мына эжелерибиз баш болуп, эжелеримдин баягы жолун жолдоп артында биз келатабыз. Ырларды баягы таштап кетпестен өнөрдү баалап дегендей, ушу элибиз, журтубуз бар экен, ушу биздин ырларыбызды, өнөрүбүздү жалпы журтка тартуулап дегендей өздөрү баалап, барктап, ырдап бизди мындай эл алдында дагы колдоп коштогон сайын биз өнөрүбүздү өркүндөтүп атабыз дегендей да. Андыктан ошол атабыз ырчы, анан Раймалынын баласы Анаркан деген атабыз, апам экөө тең ырчы, ырдашат, экөө тең ырдашат. Атам дагы комузда кол ойнойт. Атам болсо Раймал атабыздын баягы ыр чыгарган өнөрүн дагы алып калган. Баягы жамактап, көбүнчө жамактап чыгарат. Басып баратып эле бир мындай оюна көп нерсе келип калып эле, ошол көп нерсени карап туруп эле ыр жазып, ыр чыгарып коет да. Сиздерде дагы ошол талант сөз бар болсо керек. Мына Гүлнар эжекебиз оон жаратып, анан акындык өнөрү дагы барбы? Сөз жазып оонго. Сөз жазганга азыр келе элек окшойт. Баягы уйкаштыктын баары ыр эмес деген сөз бар эмеспи? Анан баягы уйкаш кылып жазып эле, ыр деп эле жаза бергенде эле болбойт экен да. Андай ырларыбыз бар, эми баягы бир илхомубуз келип калган маалда чийип коебуз, бирок эми аны алып чыга албайбыз да. А бирок атамда ушундай өнөр бар. Анан улуу эжебиз Нуржан деп атпайбызбы? Ошол эжебиз жазат. Эң сонун. Дагы шаңдуу ырлардан ырдап бериңиздерчи деген көрүүчүлөрүбүздүн смс билдирди. Сиздерди көпчүлүк эгиз деп дагы айтышат болуш керек, Эгиз биз деп коелучу. Эми экөөбүз тең бир жаш болуп калдык да. Анан көбүнчө мен Гүлнар эжемди ээрчип, ушул эжем мага күзгү болду, ушуну басканы, ушуну турганы, ушунун ырдаганы, ар бир кыймылы, жада калса сөкөнү, могуларыбызды байкасаңар, ушуларга чейин окшош туруп кызыгып эле, ошондой кылып эле баягы эжемди көрүп сиңдесет болуп эле артынан ээрчип келип калып калбайын деп. Баракелде, инсан. Жакшы. Чыгармаларда чогуу аткарып, клиптерди дагы чогуу тартып, албетте сиздердин баягы орусча айтканда фишка деп коебуз, ушундай эже сиңди болуп чыкканда болсо керек. Ооба, экөөбүз көп эле дуэттерди жаздырып, клипти сиздердин эфириңиздерге алып келдик. Бүгүндөн баштап эми берилип баштайт окшойт. Денекем деген ыр. Анан ары азыр бул дагы бир төртөөбүз чогуу биригип, бир ырдын үстүндө иштеп атабыз. Азыр буйруса 4-1 тууган. 4-1 тууган. Анан жакын арада ошо клип тартсак, анан кийин сиздердин эфириңиздерге дагы алып келип жаңылык кылып көрсөтүп беребиз. Сөзсүз эле күтөбүз дейби. Эже баягы бир туугандардын чыгармачылыкта чогуу жүргөнү, чогуу ырдаганы, артыкчылыктарды көп эле болсо керек, бирок минус жактары дагы барбы? Кээде мен жалгыз эле ырчы болсом болмок деген сыяктуу. Эми мисалы үчүн мен филармонияда иштеймин. Бурул болсо өзүнүн жумушу, жекече жумуштары бар. Анан көбүнчө экөөбүз чогуу боло албайбыз да. Анан аябай
учурлар болуп калат. Кээде эле ушундай бир съемканын астында же болбосо бир эфирлерге барганда, радиолорго барган учурларда ошондо эле бир күн мурун экөөбүз жолоого коюп, даярдана коюп, анан кийин чыга калабыз. Ырларды дайындаганда ошо жазылган бир 4-5 ырларыбыз бар, дуэттерди аткарган ырларыбыз. Клипти болсо мынакей былтыр тартып бүткөнбүз клипти. Азыр эфирлерден кетип атат. Эми биз канчалык өзүбүздү жалгыз мен ырчы болоюн деп атсак деле кан жаныбызда музыка ойноп атса эч ким эч жака качып кете албайт экенбиз да. Сөзсүз билдирүүлөр келип атат. Үй-бүлөңүздөр жөнүндө айтып бериңиздерчи деп жогоруда айтып өттүк. Бир туугандар жөнүндө токтолуп өтсөк кеңестер. Өзүбүздүн бир туугандарбы же? Жок, өзүңүздөр. Өзүбүздүн жекечеби? Улусу Руслан деген агам, андан кийин 5 кыз, 5 кыздан кийин мен Бурул деп, менден кийин эркеси, кыздардын кичүүсү мен. Бурул анан инибиз бар. Эң сонун. Кандай болсо, ошолорду билдирүүлөрдү күтүп калабыз. Үй-бүлөбүз болсо, үй-бүлөлүүбүз Гүлнар эжем 3 балам бар. Жолдошум дагы музыка чөйрөсүндө, филармонияда чогуу иштешебиз. Менин 2 балам бар. Улуусу Чыңгыз Жаныбек 5-класста, кичүүсү Чыңгыз 3-класста. Аз жерден балдарыңыздын аттарын баракелде дейлеп. Ойлонуп атам, ойлон десеңер ойлонуп калдым. Эң сонун. Жакшылыктардан жөнүндө кеп кылсак, мынакей жакшылыктарда элдердин кызматына жүрүп, жакшынакай жагымдуу маанайлар тартуулап жүрөбүз. Анан ушундай учурлар болду беле, мисалы бир жакшылыкка баратышыңыз керек болуп калып, анан кийин жетишпей калып атканда эжелериңизден суранган учурлар же болбосо сиз эжелери сиңдерине суранган ушундай бийликтерди колдоп коштоп турган учурлар болобу? Биздин репертуарыбызда бар ал. Баягы эгиздеп атпайсыздарбы? Кээде билинбей деле калат ошо тиги бурулду чакырган жерге, мисалы үчүн бурул жетишпей калса, Гүлнар эже бара коюңузчу десе, мен бара калсам билбей деле бурул келген экен деп ойлойбуз. Кээ музыканттар баягы тамадалар, эркек балдар үнүңөр окшош ырдап атсаңар, барыңардын үнүңөр окшош, бир эле запись менен ырдайсыңар. Жазып эле бир запись менен ырдап жүрөсүңөрбү дейт ушундай. Кызыктырбайбы? Анан көбүнчө суранабыз, эми Кудайга шүгүр, апам менен атама рахмат ушинтип баарыбызды 7-1 тууган кылып төрөп, жетинин бири Кыдыр дейт. Элдин жакшылыгында төртөөбүздөн чапкылап кызмат кылып жүрөбүз, эл журтубузга рахмат дегенде эл бар журт бар экен. Ушундай аманчылыкта, жакшылыкта көрүшүп, ошолордун кызматына барып, жакшылыктарына кызмат кылгандан эч качан тайманбайбыз. Колдон келсе жетишип барганга аракет кылабыз. Анда келиңиздер, жалпы журтчулук үчүн, көрөрмандар үчүн дагы музыкалык чыгымды жаңырталы. Сиңдердин аткаруусунда барыңыздар үчүн калып коюңуздар. Жалил Сыдыков агабыздын «Сезбейсиң го» деген бир жакшы керемет ыры бар эле. Bir kulturgan bozoy janaşa, söz ırgıtsama tamaşa, tartı çuday alıp özünü, tarınasın erke balaça, tartı çuday alıp özünü, tarınasın erke balaça. Gülkün kaçıp ülün yumşarı, ayanıştı yüzün sumsayı, köp jigitlerim dep turgansın, kızganasın nege mıncalı, köp jigitlerim dep turgansın, kızganasın nege mıncalı. Canım birge merkem süygönüm, jaktıramın jaylap gülgönüm, sezbedin go sağa jetkende, töbün kökkö jetip жүргөнүм, sezbeysin go sağa jetkende, töbün kökkö jetip жүргөнүm, sezbeysin go sağa jetkenge, töbün kökkö jetip жүргөнүm.
баракелде. Эң сонун. Бар болуңуздар. Кимдердин ырларына кайрылып, кайсыл акындардын сөзүн жактырып, обонун аткарып жүрөсүздөр көбүнчө биргеликте? Биргеликте ар кайсы эле бирге ырларыбыз эме да, баягы илгерки эски ырларды алганга аракет кылабыз көбүнчө эле. Бирок ошо эски ырларды аткарганда жоопкерчилик көбүрөөк болот дейт го, анткени баягы биринчи ырдаган эле жакшы болчу, бузу ырдап коюптур же башка чагы ырдап коюптур деп дагы ошо коркосу чындыгында аракет кылабыз автордун өзүнө ырдап кайрылып угузуп, анан кийин кандай туурабы туура эмеспи деп ошону сындатып алып, анан кийин ырдаганга аракет кылабыз да. Анан ушул 4-1 туугандын чыгармачылыктагы ырдоодогу жанрлары бири-бириңиздерге бап келеби, төп келеби? Мисалы үчүн мен башка жанрда ырдайт элем, же болбосо мен мындай жанрда ырдагым келет эле деген учурлар болду беле? Көбүнчө эле биз ушу лирика сүйүү темасындагы ырларга көп токтолобуз, анткени ар бир ырчынын өзүнүн үнү, ошо кандай ырга келишип отуруп турса, ошону ырдаса да. Ошол сыяктуу эле биздики ошо лирика ырларына көбүнчө отурат да, деп ойлойм да. Биз төртөөбүздүкү тең эле ошо ыр жагынан дагы, кийим кийген жагыбыздан дагы. Мисалы үчүн элибиздин жакшылыгына бир көйнөктү өзгөртүп, чачыбызды жасап, менде болгон ошентип барып калсам, той эси, кана башыңыздагы, үстүңүздөгү, мен алып келе калайынчы каерде деп, ошону эле кийиңизчи деп, бизге ушуну аябай талап кылат да, ушул көйнөгүңөрдү үстүңөрдөн чечпегиле, топуңардагы. Анан бул топуну кийип алып турган хип-хоп деген ырдаш болбой калат. Сөз түрдө, эң салам. Салам, кандайсыздар? Ишиңиздерге ийгиликтүү эмнелер келет. Жакшы калап тилектериңиздер үчүн ырачып келебиз. Дагы да болсо сиздерден суроолорду күтүп калалы. Эже сиңдилер бири-бирин сындаган учурлар болобу? Гүлнара эже бурул эжени балким баягы эжелик кылып, албетте. Буга чейин телекөрүүчүбүз байланышка чыгып калды. Алып андан соң суроолорго жооп берсек. Келиңиздер. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кутман таңыңыз менен кайсыл жактан байланышка чыгып атасыз? Сиздерге Кутман таң каалайбыз. Чоң болсун. Бурул Гүлнарага жакшы тилектер айтып калды дегилер. Чыгармачылыгыңар өркүндөй берсин, аман эсен болгула. Биздин менен жакшы күндөрдө, жакшы тойлордо кызмат кылып жүрөлүкле. Ошо жана Бурул айтып кеткендей, биз ошо той берип Бурул чакырсак Гүлнара келип калды эле. Баракелде. Эжеге кармаган келди. Билип калганбыз, экөө аябай окшош, бирок анан ошо биз аябай кубанычтабыз. Сиңерге ийгилик, ден соолук. Чоң рахмат эже. Мына буюрса силер тойду биздин жаштарыбызга жакшы тилектер айтып кеттиңер эле. Буюрса небере күтүп турабыз. Кудай буйруса. Ошо небере тойдо барам эже, Кудай буйруса. Баракелде. Кудай буйруса. Кудай буйруса, жакшылыктарыбыз көп болсун. Жакшы ошол. Силерге ишиңерге ийгилик. Жакшы, бул эки алпашчыга дагы жакшы ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Ой, рахмат. Бар болуңуз. Чоң рахмат, бар болуңуз. Кийинки жакшылыкта Гүлнара эже сиз барыңыз, сизди чакырсын да, сиз барып калыңыз. Мен барып келине аман эсен көз жара болсун да. Биз эми ушундай бир жакшылыктарда барып кызмат кылганда акчасын алып эле кетип калыш биздин максат эмес да. Биз ошону алгандан кийин биз аманатчы деп, мен бир атадан ушу сөздү угуп калгам, кызды аягында узатып кетип баратканда балам сага чоң рахмат, сен дегенде аманатчы деп коет дейт экен да. Ошонткөн сайын мен жүрөгүмө ушунча ошол нерсени катуу кабыл алып, айланайын Кудай ушулар баш кошуп, жана келинге да тамашалап айтам, келин болуп кирдиң, кемпир болуп чык ушул жерден. Баракелде. Анан Кудай буйруп ошолор баягы төрөп, көйүп, балалуу, чакалуу болсо экен деп ушу сөздү көп айтам да. Ошондой нерселерди чындыгында биз аманатчы болгондон кийин ушу эжебиздин келини аман болсун, эсен болсун. Айтканыңыз келсин. Анда жогоруда суроого жооп бериппи? Эжелик кылып коесузбу? Бири-бириңиздер менен сындашып, жеке ырдап калган учурда сын пикир, кеңеш айтып, балким Негизи биз өзүбүз ошо ыр таңдаган учурларда ырды ырдап, мисалы үчүн аранжировкасын жастырып, анан кийин голосту түшүргөндөн кийин бири-бирибизге угузуп, угуп коюңузчу, туура ырдап атамбы, кайсы жерин кайрыктарын кандай кийтирип атам деп ошо бири-бирибизден сурайбыз негизи.
эгерде туура эмес кеткен жерлер болсо айтып, мына бул жерди оңдошуң керек экен, бул жерди мындай тиктиришиң керек экен деп кастингга деле башкага деле ушундай сын пикирлерди берип турабыз. Баягы улуубуз, төртөөбүздүн эң улуубуз эжелик кылып моундай болот, мен айткандай болот деген нерсе болбойбу сизде? Жок, андай деле болбойт. Башында ушул музыка чөйрөсүнө жаңы кирип келаткан учурларда ошондой болчу да. Азыр эми Азыр эми бирибизге бирибиз камчы салдырбай келатабыз да. Күлүк аттын артында мен кээде таскактап калам, булар күлүк да. Баракелде, бар болуңуздар дейли. Ал эми кандай дейсиздер, дагы бир чыгарма сурансак сиздерден эфирибиздин соңуна чейин убакыт дагы өтүп баратат. Анда биз ата энеге сагыныч деген Ар дайым ата энелерибиз бар болсун, аман болсун, ден соолукта болушсун. Келебек Алымбековдун сөзүнө жазылган. Ону Каныкей Раймалиеваныкы. Кыскача кандай айтабыз келиңиздер? Бир куплет. Düşümdü gündü görümün, düşülü birimin, boytongdop жүгүрдү, улумду сүйүндү, атеним силерге жөнөдүм, ашыгып келемин. Балама кагылып, өзүмө жалынып, алдыман утурлап тостуңар, калыпмын сагынып. Алдыман утурлап тостуңар, калыпмын сагынып. Асылада кем, алтына багем, барам сагынба. Бар болгула дайыма. Ай, баракелде, бар болуңуздар. Кылдарын черткен сонун чыгарма, ата энелер ар дайым аман болсун. Ийгиликтер коштолсун, бар болуңуздар, атайын убактыңыздарды бөлүп, биздин куттуу студиябызга келтиргениңиздер үчүн. Бар болуңуздар. Бизде болсо кадырман телекөрүүчүлөр, кадимки Раймалы атабыздын урпактары, неберелери Гүлнара жана Бурул Раймалиевалар болушту. Бар болуңуздар дагы бир жолу, биз болсо берүүбүздү ал өнүгүбүздү улантабыз.